Ысык Көл облусундагы Жыргалаң, Ак Булуң жана Бозу Чук чокусун камтыган жалпы узундугу 200 чакырымды түзгөн лыжа трассасынын курулушу кардын кетиши менен башталганы турат. Лыжа базасы Кыргызстандын туризмин жана экономикасын өнүктүрүүгө чоң роль ойной тургандыгын президент Садыр Жапаров билдирген. Мамлекеттик деңгээлдеги ири долбоордун ишке ашышын жергиликтүүлөр кубанып күтүп жатышат. Жыргалаң айылынын кожолугу 226, калкынын саны 1013. Айылдагылар азыр көбүнесе мал менен жан багышат. Эми курулуш ишке ашса, жумуш орундары түзүлүп, жергиликтүүлөр да туристтик багытта киреше көргөнгө мүмкүнчүлүк ачылып жатат. Элдин баары мындай кандай десем, көңүлү, настроениялардын баары абдан жакшы. Кудай буйрса, биз бул долбоорду колдойбуз. Бул долбоор менен биздин айылыбыздын да инфраструктурасы өнүгөт, айылдын ичиндеги көз караштар дагы оңолот. Ар бир үйдө оңолуу өсүү, экономикалык жактан дагы, маданият жактан дагы, баардык жактан төп келип, жакшы жолго түшөбүз деген ойдобуз. Бул проект боюнча айта кетсем, бул өтө чоң проект. Мен билишим боюнча бул Кыргызстандын ичинде эле эмес, бүткүл ошо Орто Азиянын ичинде эң чоң проект деп эсептелинет. Эгер ошо проект айткандай кылып, ошонун иштин аягына чейин чыгышса, айылга аябай эле чоң пайдасы тиет деп ишенем. Азыр эле жыйын болуп айтып кеткендей, жолдорду оңдойбуз деп атат. Местный жительдерге жардам беребиз деп атат. Азыр айыл боюнча ижара катары колдонулуп келген жер курулушка 1629 гектары мыйзамдаштырылып, Кыргыз Куршавел мамлекеттик ишканасына өттү. Трансформация маселесин иштерди аткардык. Бүгүнкү күндө баягы 3 чоку Жыргалаң, Акбулак, Бозу Чук деген 3 чоку. Жыргалаң айылынан жалпысынан 1629 гектар жер трансформациядан өтүп, бүгүнкү күндө Кыргыз Куршавел мамлекеттик ишканасына өткөзүлүп берилген. Анан жергиликтүү тургундар айтып аткандай, буга чейин 742 гектар баягы жайыт жер бар болчу. Администрация тараптан берилген 2009-жылы. Ошого баягы айылдын тургундары малдарын жайып пайдаланып келишкен. Бирок эми азыр ошо жайыттан теңи трансформациядан өтүп, Кыргыз Куршавел мамлекеттик ишканасына өткөнүнө байланыштуу азыр бизге да тапшырмалар берилип атат. Жергиликтүү администрация менен токой чарбасы менен карап туруп, кайра ошо дыйкандарга шарттар түзүп, кайра ошо жерден канча жер кетсе, башма-баш кайра жакынкы жайыттардан карап берилет деп атат да, запастагы жайыттарданчы. Ошону менен бирге туристтерге ыңгайлуу шарт болуш үчүн мейманканалар, ресторандар, этно-шаарчылар, конференц-залдар, эс алуу зоналарын камтыган комплекстүү инфраструктура курулат. Курорттогу 3 жылдыздуу мейманканаларды президенттин иш башкармалыгы курат. Бул жалпысынан Жыргалаң шаарчасына 49 мейманкананын курулушу күтүлүүдө. Бул 3 жылдыздуу, 4 жылдыздуу, 5 жылдыздуу. Ал эми инвесторлорго ишенич, пайда кылуу максатында 8 корпустан турган 3 жылдыздуу мейманканаларды Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгы тарабынан курулат. Долбоордун наркы 165 миллион евро деп бааланган. Куручу компаниялар үчүн февраль айынын аягында конкурс өткөрүлөт. Ал Борбор Азиядагы эң ири лыжа базасы болот. Салык төлөмдөрүнүн көлөмү да жогорку баскычты түзүп, аталган курорттор жылына 10 ай иштеп, 850 миңге чейин туристти кабыл алууга мүмкүнчүлүгү жетет. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чуртонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.